Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайлары лак чалган, көздөрүнөн жаш кыгырып шаттанган. Биз турмушка аталардан кеч келдик, те алыстан согуш отун кечпедик. Аталар төрөлелик биз үчүн, кала берди танк алдында тепселип. Бул турмушта те батыштан сөз берип, турат бүгүн бардык жерде эстелик. Көл ордуна койдум ушул ырымды, аталарды, агаларды эскелип. Дегеле чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелерибизге таазим. Биз үчүн деп кандай гана кандуу майданда, кан кечирип, салгылашууларда аталарыбыз жүрүштү. Ал эми энелерибиз үйдө калган, бизге окшогон балдарын багып, үйдө да, сарайда да, талаада да эркектин жумушун кабагын кашым дебей аткарып жүргөн. Кыскасы согуш көзүн көргөн аталарыбызды сыйлап, бактап алууга не жетсин. Көзөткөндөр бейиштин төрүнөн орун алсын. Жашап жүргөн аталар ар дайым сый урматта калган жашоосун жашасын. Саламатсыздарбы? Мен дагы Акузов Жадыра чоң атанын небере кызы Даниярбек кызы Элиза, 6-Б классын окуучусу. Эмнегедир канаттуудай талпынам, көңүл толкуп ойго батып турамын. Жүрөгүмдөн жанып чыккан бул ырды гүл десте деп аталарга сунамын. 156 адам набат болгон кан майдандан, катыгын немистерге беремин деп кетишкен, жоону жеңип келемин деп. Мен булактын кичинекей кыштагынан жеңишчил эр жүрөк аталардын эрдиги эч убакта эч качан эстен кетпек. Ар күнү жаңы түшкөн аппак карда, тойлордо татынакай ар бир таңда, бала эстейт, кары эстейт, баары эстейт. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн